Бул чөлкөмдө жашаган тургундар аймакты Кудай менен жиндер согушуп келген жер деп ишенип келишкен. Учурда Дагестандын көйгөйү жихадчылар. Жергиликтүү тургундар ыйык согушка баратам деп ишенип, тоолорду ашып, аймактан чыгып кетишүүдө. Артур Магомедов аялы радикалдуу диний агымдарга кошулуп кеткенин айтты. Бир күнү жубайы ага эч нерсе айтпастан эки кызын ээрчитип, Сириядагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко кошулганы кетип калган. Балдарын коргоп калуу үчүн Артур ар кандай жол издеген. Акыры Сириядагы экстремисттер көзөмөлдөгөн аймакка кирген. Ал жактан балдарын таап, халифат деп жарыялаган аймактан качып чыгуу үчүн Түркияны көздөй бет алышкан. Фатима говорю, беги, говорю, за мной, короче. Мен бир кызымды колума алып, экинчисине чурка дедим. Түрк чегарачылары болгону 50 метр алыстыкта турушкан. Алар бизди аткылай баштады. Биз суга тарыктын ичине качып кирип, жашырынып турдук. Атылган октор үстүбүздөн учуп жатты. Чөптөрдүн арасына жашынып, качып чыктык. Кутулганда айды карап, талааны карап, 5ке жеткенде эле болдум. Көп өтпөй Артур кыздар менен Дагестанга келди. Анын жубайы Сириядан кетпей койгон. Бирок эмне үчүн Дагестанда ушундай окуялар болуп жатат? Себептердин бири жергиликтүүлөрдүн келечекке болгон үмүтү менен байлануу. Дагестан Орусиядагы эң жакыр аймактардын бири. Жумушсуздук жогору болгондуктан көптөр экстремисттик идеологияга сугарылып, алданууда. Айрымдар чөлкөмдөгү абалды бийликтин аракети ого бетер оорлотууда деген ойдо. Сахмал шаарчасында мага полиция кызматкерлери жаптырып салган, радикал идеологияны тараткан мечитти көргөзүштү. Шамсуддин Магомедов мечитке намазга барчу. Ал намазга келгендердин алтоо Сирияга кеткенин жашырган жок. Бирок Шамсуддин мечитти жаап салуу менен көйгөй чечилбейт деген пикирин айтты. Когда ты молодежь перед нами, Мечитке келген жаш балдарга көз салып турчубуз. Бирок мечит жабылгандан бери алар каяка кетип жатышканын, эмне менен алек болуп жатканын билбей калдык. Алыста жайгашкан Дагестан ислам дининдеги ар кандай агымдардын ортосундагы кармаштын борборуна айлангандай. Бирөө сабырдуулукка чакырса, экинчиси радикалдуу исламды жайылтууда. Башкалар болсо радикал идеологияга суарылып, согушка жөнөп кетүүдө.